Эгерде биз маалыматка, адамдарга маалымат иретинде жаман нерселерди чыгарып бере турган болсок, биздин керек болсо адамдардын психологиясы бузулат экен да. Ошол ар бир жаман маалымат чыгарып, жана кээ бирлер бар, чукуп чыгарып жүргөндөр бар, чукуйт го. Анан эмне кылат экен, ошо чукуп туруп, мындай подписчик көбөйтөйүн дейби, же дагы бир нерсе кылам деп ойлойбу. Көп адамдарды күмөнгө салат. Биринчи адам психологиялык жактан жабыркатып атат, экинчиси күмөн жаратып атат. Мына ушул ал адамды алыска апарбайт. Алыска барбайт андай. Бирөөнүкүн чукуган. Пайгамбарыбыз прямой айткан нерсе бар. Бири-бириңерди чукуп агыла деген. Бири-бириңер айыбыңарды чукуп агыла деген. Кээ бирлер мен актык кылып жүрөм, тактык кылып жүрөм деп атпайбы? Жок, андай эмес бул. Мейли кандай күн болгондо дагы мен шариатты айтып атам. Шариятыбызда субханалла, эгерде ошол нерсе жалпы коомго зыян бере турган нерсе боло турган болсо, мейли чукусун, бирок эгерде ошол бир адамдын эле ошондон өч алуу, же болбосо бирөөнүн акча алып алып, бирөөнүн бир нерсе кылуу болсо, анда кыяматта тозоктон башка орун калбашы мүмкүн. Бара турган жери азаптан башка болбашы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, бири-бириңердин соодаңарды бузбагыла дейт. Бири кудалап койгон кызга бирөөгө куда түшпөгүлө дейт. Кайра, куда сөөк болбогула. Андан кийинкиси бири-бириңердин айыбыңарды чукуп агыла. Бир тууган болгула, о Кудайдын пенделери деп айтат. Бир тууган болгорду. Эми биз болсо эмне кылдык? Азыр ушул нерсе аябай көнүп алдык. Мындан чыгыш керек.